Саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Нурлан Жанадилович Разаков Ош Бишкек жолу бар, бизде Нокат районунда. Ошол бөлүгү Бел айыл өкмөтүнөн Зулпуй айыл өкмөтүнө чейин. Бел айыл өкмөтү, Нокат шаары, Мир Махмудов айыл өкмөтү, Зулпуй айыл өкмөтү, Гүлстан айыл өкмөтү, 4 айыл өкмөт бир шаарды камтыйт. Ошол жерде жол оңдолуп бүткөнүнө байланыштуу жолдун кээ бир жерде, кээ бир айыл өкмөттөрдө оң жагында, кээ бир сол жагында мектеп, бала бакчалар көп жайгашкан. Мисалы үчүн Бел айыл өкмөтүнө караштуу Эргеш Кеңеш мектептерине Күнгөй деген жер бар оң жагында. Ошол жактан кырсык аябай көп болуп атыптыр, ушу күндөрүчү. Өтө көп шайлоочуларым кайрылды. Андан кийин Гүлстан айыл өкмөтүндө Чилисай, Хужамов, Гафургулям мектептери жайгашкан. Ал дагы Кызылкайга баратканда оң жакта, сол жагында Вахым деген чоң айыл бар, ошол жактан мектепке каттап окушат. Ошолор каттаган жерде светофор жок дейт. Пешеходдорду ушу ыңгайлуу жерлерине бир 5000дей окуучу каттап окуйт экен да. Ыңгайлуу жерлерине бар жана светофор пешеходдорду жакшы кылып коюп бергенин суранып атышат. Андан кийин ошол Мир Махмудов айыл өкмөтүндө Навайы, Абдулкадырый мектебине каттап окушат. Жолдун сол жак тарабында Ошко бара жатканда мектептер оң жакта жайгашкан. Андан Зулпуй айыл өкмөтүндө ушу Боронбай Атишев, Камаралы Бобул, Барга орто мектеби бар, бала бакчалар бар. Өсөр айылына чейин бүт бардык өзүнүн тиешелүү министрликке тапшырма берип, ошол Нокат районундагы деп менен дагы жетекчиси менен сүйлөштүк. Азыр пешеходдорду чызып койгонбуз дейт. Бирок ошол жөө жүргүнчүлөр өтүүчү светофорлорду коюш керек го дейм. Аябай каттуу жүрөт экен, ал жол кан жол болгондуктан 80-100 менен каттуу жүрүп атат деп каттуу көп суранышты. Тиешелүү министрликке, тиешелүү мекеме ишканаларга өзүңүз Нурлан мырза тапшырманы берип, ошо элге жардам берип койсок жакшы болот эле. Рахмат көңүл бурганыңыздарга.